Салам достор. Бүгүн биз сиздер үчүн интеллектуалдык логикалык 10 суроо сунуштоону туура көрдүк. Эгерде бул суроолордун жоопторун билген болсоңуздар, анда өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздер үчүн биринчи суроо. X дүйнөдөгү кээ бир адамдар үчүн тез өтсө, кээ бир адамдар үчүн токтоп калган сыяктуу. Кээ бир адамдар үчүн кыска болсо, кээ бир адамдар үчүн узун болот. Кызыгы, адам баласы көз жумган убакытка чейин бул нерсе алардын жанынан эч да ажырабайт. Суроо: X эмне? Эгерде бул суроонун жообун дароо эле тапкан болсоңуз, анда комментарийге биринчи суроонун жообу деп өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз. Экинчи суроо. Бул кесип ээлери эске тутуу жана элестетүү көздөрүнүн курчтугу менен башка кесип ээлеринен айырмаланып турушат. Суроо: булар кайсыл кесиптин ээлери? Үчүнчү суроо. X канчалык көп болбосун, адам үчүн ал ошончолук аздай сезилет. Суроо: X эмне? Төртүнчү суроо. Бул нерсе январда, февралда келет, андан соң эс алат да, ошону менен августта келет. Суроо: бул эмне? Бешинчи суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгер айбанаттар X тууралуу адам баласы билгенди билишсе, анда дайыма арык малдын этин жемексиңер деп. Суроо: X эмне? Вячеслав Михайлович Назарук ысымдуу мультипликаторду Уолт Диснейге чакырышат. Кызыгы, анын келиши менен гезиттердин бирине ал тууралуу макала жарыяланат. Бул макала Микки Маус, этият бол, ал келе жатат деген аталыш менен коомчулукка жарыяланат. Сиздерге суроо: Назарук кайсыл мульт каармандын автору болгон? Жетинчи суроо. Белгилүү Мухаммед Алинин ысымы Голливудтагы жылдыздар аллеясына коюлгандыгы билесиздер. Кызыгы, анын ысымы башка жылдыздардан айырмаланып дубалга орнотулган. Суроо: эмнеге башкалар сыяктуу атыңызды адамдар басуучу залга койдурган жоксуз деген суроого ал эмне деп жооп берген? Эгерде бул суроонун жообун билген болсоңуздар, өз оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар. Сегизинчи суроо. Жаныбарлар ааламына тиешелүү болгон кызыктардан. Кептерлердин ургаачысы жалгыз жатып жумуртка тууй албайт. Ал жумуртка тууш үчүн сөзсүз башка бир кептерди көрүп туруусу керек болот. Суроо. Кептерлерди туткундукта багышкан адамдар алардын жумуртка туушу үчүн кандай ыкманы колдонорун айтыңыздар. Тогузунчу суроо. Ойлоп табуучулар чаң жутуучу кайчы деген аталышта жаңы аппаратты ойлоп табышты. Суроо. Бул аппараттан негизинен кимдер пайдаланат? Сиздер үчүн акыркы 10-чу суроо. Людовик 14 айтат: алар Франциянын аймагын генералдарга караганда көбүрөөк кеңейте алышат деп. Суроо. Алар кимдер? Урматтуу колдонуучулар, эгерде сиздер биз тараптан берилген 10 суроонун жообун тапкан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Биздин видеолорду күтүңүздөр. Дагы да болсо мындан ары биз сиздер үчүн дал ушундай үлгүдөгү бир канча суроолорду сунуштайбыз.